Кыргыз товарларын Европа өлкөлөрүнө экспорттоонун көлөмү өткөн жылы 1 миллиард доллардан ашты. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 18%дан көп. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалымат катчысы Асел Ахматалиева Next TV'га билдирди. Анын айтымында Европага экспорттолгон товарлардын чоң үлүшү дээрлик 94% Улуу Британияга туура келген. Улуу Британияга жеткирилген товарлардын көлөмү дээрлик 990 миллион долларды түзгөн. Жалпысынан 2020 жылы Кыргызстан менен Европанын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү пандемияга карабастан 8%га көбөйүп, 1,3 миллиард доллардан ашты. Көбүнчө алтын экспорттолгон. Кыргызстандан Европага экспорттолгон товарлардын көлөмү көбөйдү. 2019 жылы бул көрсөткүч 894 миллион АКШ долларын түзгөн болсо, 20 жылы кыргызстандык товарлардын экспорту 1 миллиард АКШ долларынан ашып, 18%га жогорулады. Анын көбү Улуу Британияга туура келет, 990 миллион долларга тете. Эске сала кетсек, Кыргызстан ВСП+ статусуна ээ. Бул деген 6200 товардын түрүн Европа бирлигине эч кандай тарифтери жок жана салык төлөмдөрүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк берет дегенди түшүндүрөт. ВСП+тун шарттарына ылайык товар толугу менен Кыргызстанда өндүрүлүшү керек же болбосо өлкөдө кайра иштетилген товар болушу керек.